Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз өзүбүздүн каналыбызда кылмыш жаза кодексинде кылмыш болуп саналбаган жоосундар жөнүндөгү баяныбызды улантабыз. Бүгүн кылмыш жаза кодексинин 21-жылкы кабыл алынган редакциясына киргизилген жаңы кылмыш болуп саналбаган жоосун. Бул жоосун атайын тапшырманы аткаруу. Мурдагы эски кодексте бул жок. Бул жаңы киргизилген атайын тапшырманы аткаруу. Бул эмнени түшүндүрөт? Атайын тапшырманы аткаруу деген бул уюшкан топторго, кылмыштуу коомдоштукка атайлап мамлекеттик органдар тарабынан аралаштырылган, киргизилген ыкчам кызматкерлери тарабынан жасалган кылмыштар жөнүндө сөз болот. Демек, ыкчам аракетте киргизүү, аралаштыруу бул ошол чоң кылмыштуу топтордун, коомдоштуктардын, кылмыштуу уюшкан топтордун кылмыштуу аракеттерине бөгөт коюу максатында атайын жүргүзүлүүчү иш аракеттер болуп эсептелинет. Бул ошол атайын тапшырма менен барышат, ошол жерде тапшырма аткарышат. Демек, ошол тапшырма аткаруу ошолордун арасында жүргөн мезгилде ал адам ар кандай кылмыштарга аралашышы мүмкүн, ар кандай жоосундарды жасашы мүмкүн. Ал баягы ошондой эле видео тасмаларга түшүшү мүмкүн да. Жанагы маалыматтар, чоптолгон маалыматтын арасында болушу мүмкүн. Ушундай мезгилде ал аргасыздан кылмыш жасашы мүмкүн, өзүнү өзү билдирбеш үчүн. Жалпы максат ошо кылмыштуулуктун бетин ачуу болуп эсептелинет. Ошол уюмдашкан топту кармоо максатында болушу мүмкүн, ошолордун кылмыштарын ачыкка чыгаруу максатында болушу мүмкүн. Демек, мындай мезгилде андай ыкчам издөө иштерине же болбосо ошондой аракеттерге киргизилген, аралаштырылган адам көпчүлүк учурда аргасыз кылмыштарга жасоого барат. Ошондуктан ошол жасалган кылмыштары кылмыш болуп эсептелинбейт деп акыркы кылмыш жаза кодексинде киргизген. Бирок кошумча өзгөчө учурда ушунун да чеги коюлган. Анын себеби, эгерде ошол топто, кылмыштуу топто жүргөн мезгилинде ал адам өлтүрүүгө айыпталса, анда ал жоопкерчиликке тартылат деген норма экинчи бөлүгү бар. Эгерде ошол тартылган күндө дагы ага жаза колдонуу дагы тартиби ушул мыйзамда көрсөтүлүп койгон да. Мисалыга, эгерде ошол адам өлтүрүү боюнча айыпталып калса, ошол кылмыштуу топто жүргөн адам, мындайча айтканда агент эле деп коелу кыргызча, ошондой болот. Анда ал өлүм жазасына тартылбайт, жазасы мындай белгиленет деп мыйзам өзү да көрсөтүп койгон. Демек, өзгөчө адам өлүмүнө, адам өлтүрүү үчүн жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн, бирок жазасы жанагыдай. Буну түздөн түз ошол жанагы иштин оордугуна байланыштуу мыйзам чыгарыcı киргизсе керек, бирок ал мыйзамда ошондой жазылып калган. Демек, ушулар дагы ушундай жасалган, ушу мезгилде жасалган кылмыш дагы кылмыш болуп жасалбаган, эсептелинбеген жоосун болуп көрсөтүлгөн мыйзамда. Андан кийин ушул эле кылмыш жаза кодексинде кылмыш болуп саналбаган дагы бир жоосундар бар. Алар мисалы кылмыш жасоодон өз ыктыяры менен баш тартуу. Бул аракет дагы, бул жасалган иш дагы, эгерде адам кылмыш жасоодон өз ыктыяры менен баш тартса, ал кылмыш болуп эсептелинбейт деп мыйзамда жазып койгон. Бирок анын шарттары бар. Кандай баш тартса, аргасыздан баш тартып атабы, же чындап эле өз ыктыяры менен баш тартып атабы. Мунун чектери бар. Себеби адам кармалардын алдында аргасыз мен баш тарттым деп чыга турган болсо, бул өз ыктыяры эмес, бул аргасыздан баш тартуу болуп эсептелет. Мындай убакта жоопкерчилик бирдей эле кете берет.
Мыйзам чыгаруучунун ою боюнча эгерде адам ошол ойлонгон кылмышын жасоого, аяктоого, аягына чыгарууга толук мүмкүнчүлүгү болуп туруп, бирок баш тартса, бул өз ыктыяры менен баш тартуу болуп эсептелинет. Жок анан органдар, бийлик өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кармаганга, уже бетин ачканга, анын кармаганга уже баардык мүмкүнчүлүктөрү болгон мезгилде аргасы калбай колун көтөрүп же тиешелүү органга барып мен баш тартып атам дегени ал эч нерсеге таасир этпейт. Ал аргасыздан жасалган кылмыш болуп, жалпы негизде жоопкерчиликке тартыла берет. Демек мыйзамда түздөн түз көрсөтүлгөн кайсыл убакта ал өз ыктыяры менен баш тартуу болуп эсептелинет. Кээ бир кылмыштарда беренелерде түздөн түз өзү көрсөтүп койгон мыйзам чыгаруучу. Эгерде ушул кылмышты өз ыктыяры менен баш тартса, моундай кылып кылмыштын бетин ачууга жардам берсе, жана зыян келип чыга турган зыяндарды болтурбоого көмөктөшсө, анда ал кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат деп тиешелүү беренелердин аягына эскертүү катары белгилеп жазган мыйзам чыгаруучу. Демек ар бир беренеде, кээ беренелерде дагы түздөн түз мыйзам чыгаруучунун өзүнүн түшүндүрмөсү бар. Демек өз ыктыяры менен баш тартуу деген сөз бул дагы бир жолу кайталап айтабыз, ошол кылмышты аягына чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Чыгарса болот, эч кандай тоскоолдугу жок. Бирок ал чындап аягына чыгарган жок өз ыктыяры менен. Ушул белгини аныкталса, демек ал өз ыктыяры менен баш тартуу дегенди түшүндүрөт.